Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аброюма шек келтирди деген доосу боюнча 30 миллион сомго айыпка жыгылгандардын бири журналист Нарын Айып. Ал сумманын 9 миллион сомун төлөөгө Октябрь райондук соттун судьясы Кымбат Архарова чечим чыгарган. Уулунун мойнуна мынча сумма илингенин апасы жакында эле уккан. Ошондон бери 90догу эненин түн уйкусу бөлүнүп санаа басууда. Ким билет айланайын Кудай, бул кандай болуп кетет билбейм деле. Айlam кетип атат, мен сеним кейип атат. Уктай албай калып атам. Кайгыны көтөрө албай кетип атам. Соттор айланайындар, акыйкаттылык кыла көргүлө, айланып кетейиндер. Барыңарга мен ырасы болоюн. Бул үйдө эми 4 семья жашайбыз. Мына бала оорулуу бара. Kısım balası atası ölüp kalgan. Uşulmayına kara uşul turup atat şu deverim. Devir kısımdan 3 balası kuyusu ölüp 5'i üyü bitmey, üyü yok bolup da uşuluyla turup atat. Törü seviye turabız şunda. Annem biz münkürete görüp öyleylanıp gideyinler. Münkürep kalbayın ben. Keyip kalbayın. 3 yaşa gelgende tiki düğünüge köngülüm bir ırası bolup sögüm çıksa деген oyun var. Avuşkamdan emgegi. Нарын Айып жашаган бул үйдө жалпысынан 4 үй бүлө баш калкалап келишет. 3төн бири ага таандык болгондуктан 9 миллионго жетпесе да, ошол бөлүгүнүн суммасын төлөө вариантына дагы көнбөй жатышат. Эптеп эле үйдү тартып алууну көздөп жатышат, дейт журналист. Үйдүн 3төн бири мага таандык, карындашым, апа, анан меники 3кө бөлүнөт экен да. 3төн бирин сатып, ошол акчаны берсе дагы баары бир 9 миллионго жетпейт. Демек булар өздөрү толук бүт акчаны эмес, анын бир кандай бир бөлүгүн бир алганга даяр. Ошол учурда дагы бир башка бөлүгүн биз төлөйлү десек, ага уруксат бербейт сот. Тыюу салып койгон, соттук чечим чыккан ал жөнүндө атайын. Мындай бир парадокс болуп атат да, логикалык. Эмне үчүн анда башка акчаны төксө болбойт экен, а үйдү алыш керек. Бул баягы жөө эле кыянаттык кылып, бир кыйнап, анан бир мындай нервине ойногонбу же кандай ушундай нерсе болуп атат да баягы. Нарын Айып менен кошо айыпка жыгылган укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйү каттоого алынып, сатыкка чыгаруу боюнча соттук аныктама чыккан. Нарын Айыптын үйүнүн сатыкка чыгарылбасы тууралуу 22 февраль күнкү отурумда белгилүү болот. Азыркы көрүнүш менен чечим чыгып кетүү мүмкүндүгү да бар. Экс-президенттин өкүлү сотко арыз берген, ошол үйдүн 3төн бири буга таандык экен, ошону сатыкка коелу деген. Сатыкка коелу дегенде сот ага чечим чыгарышы мүмкүн, жана сатыкка коюлат, канча миң болот билбейм, ошону алабыз деп атат да. Өмүр бою журналистикада келаткан Нарын Айыпты ири суммадагы акчалай айыпка жыккан сот Кымбат Архарованын аракети коомчулукта катуу сындалып келет. Ал тургай анын жогорку соттун судьялыгына аттанып жатканы айтылып, анын кайсы эмгеги үчүн жогорку сотко судья болушу мүмкүн деген суроо коомчулукта кызыгуу жаратууда. Президент Жээнбековдун сотторду тазалоо аракети мына ушундайларга көңүл буруудан башталат дешет серепчилер.